Жок дедим. Окей, таласта жүрүм де мен. Не дейін башка? Ата қосчу. Кайдаган айтпайм. Мен чоң ойдум ғой, болду да. Кайтарып бересиңер мени. Жүрөм таласта анакта. Жөн эле сүйлөнө бересиңер мени. Ата болдучу. İşler men жүрмүн, бүтө элекмин жумушумду. Алейкум салам. Бул атам. Атам менен сүйлөшөт. Атага бар. Сен нешеңер не байке? Өзүм атам да. Эмес, биз общественный местада байке. Байке өткүзүп тура бербейсиңер мен ол жерде. Өткүзүп атабыз эртеден бери. Ама эмне кандай тешеңиз бар? Общественный местада. Общественный местада мен телефон сүйлөшүп атам. Кыйкырып, атаң менен не кыласың, тиги бөлөк. Атаң сыйлап коюш керек го. Байкеси. Байкелер өткөрөр элечи. Мен өзүм атам менен сүйлөшүп атам. Атаңызды сыйлап коюңуз да бир аз кичине. Сыйлайм. Бул жалган жашоодо атаңды сыйлап коюш керек. Ата деген бирөө эле туурабы? Сыйлап коюңуз да атаң. Байкеси мен өзүм ишим бар. Мен өзүм атам кандай сүйлөшүп ошондо билем өзүм. Не болду? Элде мындай да. Жок, деп болгондо. Элде мындай. Биз берде итак жумушубузду кылып атабыз. Бөлүнгөн Эми кыла бериңиздер байке, мен силерге эчтеке деген жокмун. Түскөчү. Берде мындай да, жумушубузду кылып атабыз. Сиз келип алып биздин жаныбызга атаңыз менен кыйкырынып сөгүшүп атасыз. Бер общественный место деп коет бер. Анан сиз келип атаңыз менен сөгүнүшүп атасыз, кыйкырышып атасыз. Ата деген. Эми ал мен өзүмдүн ишим да, туурабы? Өзүңүздүн ишиңиз эмес. Бул биз силердин ишиңиздер бул. Угуп туруңуз. Мен сүйлөп атканда сиз угуп туруңуз. Коомдук жайда кылмыштуулуктун, укук бузуучулуктун алдын алуу, болтурбоо биздин жумушубуз. Статьяга кирип калабы телефон менен сүйлөшкө. Статьяга кирет, укук бузууда общественный местада кыйкырып отуруп коесуз. Общественный местада кыйкырып атасыз, өкүрүп атасыз. Ат кайерде жашайсыз? Айтпай албайм мен, паспортум бар. Siz ушул даражага ата эне жеткирип отур да бизди, туурабы? Ооба. Сиз анан эмнеге ата энеңизге эмнеге антип келип атасыз? Атаңыз. Эми анын өзүм ишим бар мен, туурабы? Сиз өзүңүз канча жаштасыз? 23-төмүн. Да, балалуу болосуз. Ошондо балаңыз сизге телефон менен мындай эмени кошпогондо эле да, мындай өзүңүз адамгерчилик катары эле карап көрсөңүз, балаңыз телефон менен жолдо ата менен таласта жүрөм. Мен ушинтип уктум да сизди азыр. Эми жүрөм, мен таласта жүрөм. Жай сүйлөшсөңүз да мүчөм. Атаң болду, мен таласта жүрөм деп кыйкырып атасыз. Кыйкырганыңыз кандай адамгерчиликке жатабы? Мындай эле өзүңүз карап көрүңүз. Жатпайт, бирок мен өзүм билем. Жатпаса эмнеге кылып атасыз? Коомдук жайда көрсөтүлгөн нерселерди сактаңыз. Эми ал мен өзүм ишим. Кыйкырбаңыз коомдук жайда. Антип өкүрбөңүз. Телефон менен сүйлөшөсүзбү? Бирөө менен урушасызбы? Айырмасы жок. Бул общественный место. Сиздин, менин короо эмес. Жеке менчик жерибиз эмеспи? Но эмени сактаңыз. Фамилия Коомдук жайда тартип. Байкес. Теңизге тие алмаса да. Денеңизге тийгенде сиз тиги туурабы эми айтасыз. Детсер карасыз, Франк байкес. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурдун апасы болом. Абдонурум азыркы убакта 6 жашка толду. Балам эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар кыргыз элим. Сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар.